клиника 24 saat 7 сутка иштейт. То есть түнү күнү бейтаптар келип кайрылса болот. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Жүрөктүн кан тамырлары жабык. Дароо бул эле монитордо жүрөктүн согушу, давлениясы, сатурациясы бардык показательдери көрүп турат. Бул монитордон бул жактан копия кылып туруп өзү көрсөтүп турат. Бул жакта центральный кислород менен жабдыкталган атайын палаталар. Бул жакта түнү күнү бейтаптарга көзөмөл болот. Лифт менен алып түшүп жаткан бейтап болбосо, эгер басыла турган бейтап болсо тепкич менен. Бул жакта бизде эхокардиография кабинети. Эхокардиография кабинетинде Philips Affinity 70 деген жаңы аппарат 2022 жылкы. Кийинки канабыз бул операционный канабыз. Биздин жаткан бейтаптар күнүнө 2 жолу йога менен машыгуусу абзел. Ассаламу алейкум, урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында менин артымда турган Кыргыз Россия клиникасын тартып көрсөтөбүз. Бул жерде өтө сонун мүмкүнчүлүк сиздерге жана жакшы жаңылыктар бар. Кандай жаңылыктар дейсиздерби? Россиядан атагы чыккан 3 врач келе жатат. Атайын сиздер үчүн достор. Андыктан чамдаңыздар. Азыр биз ичкери кирип сиздерге бардык маалыматтарды жетекчиси менен биргеликте таныштырып айтып беребиз. Андыктан бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Анан келүү жолдорун, даректерин айтып өтөйүн. Фрунзенский районду жакшы билесиздер бардыңыздар. Мэрия тараптан келгениңиздерде өтүп келгенден кийин бул жерде Ала Тоо рестораны жана Фрунзенский районунун базарчыгы бар. Ушул базарчыктын бет маңдайында 3 кабаттуу мына чек-чейит турган Кыргыз Россия клиникасы орун алган достор. Кыргыз Россия клиникасы сиздердин ооруңуздарга шипаны ушул жерден таап кетсеңиздер болот. Заман талабына ылайыктуу заманбап жаңы жабдуулар менен камтылган достор. Киргенде эле чакан кире бериш жери. Бул жерде бутубузга атайын стандартты сактап биз бахила алалы. Бахиласы мына. Азыр биз бутубузга кийебиз дагы. Стандартты сактап, ичкери кирип, жетекчисинен толук маалыматтарды алып беребиз достор. Урматтуу достор, белиңиздер бек чейбек, көзүңүздөр чекчеп, буттарыңыздар шалдырап, төшөктө жатып калганга чейин ден соолукка караңыздар. Алдын алып, ооруна шипа издеңиздер. Кайсы бир клиниканы издеп жаткан болсоңуздар, анда жакшы бир сиздерге ошол Кыргыз Орус клиникасын сунуштайбыз. Жакшы. Амансыздарбы, урматтуу туугандар? Мына биз дагы формабызды алмаштырып келип калдык. Эми сиздерге Кыргыз Орус клиникасы боюнча кенен маалыматтарды беребиз. Бул клиникада өзгөчө сиздерге жакшы жаңылыктар бар. Кандай жаңылыктар дейсиздерби? Азыр бул клиниканын директору Эралиев Талант мырза бизди чакырган, кабыл алууга даяр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Микрофонду сизге таап коелу. Өзүңүздүн кардарларга үнүңүз таза, жакшы, жеткиликтүү болуп туруш үчүн. Эми кандай жакшы жаңылыктар бар эле? Клиникаңыздар боюнча бир кыскача маалымат бергенче бир жакшы жаңылык бар дедиңиз эле. Айтып өтсөңүз кардарларга. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын жана түштүк жергесинин жашоочулары. Бизде өтө жакшы жаңылыктар бар. Биз келишим негизинде 22, 23, 24 ноябрь күндөрү бизде Россиянын Новосибирск шаарынан травматолог-ортопед, профессор, доктор медицинских наук Павлов Виталий Викторович келип атат. Ал бул жерде 3 күн бейтаптарды кабыл алып, жана ошондой эле коллегалар менен биргеликте круглый стол өткөрмөкчү. Андан сырткары бизде гинекология жана тукумсуздук оорулары боюнча медицина илимдеринин кандидаты Попова Жанна Юрьевна кабыл алат. Ал бул жерде өзү УЗИ жасап, анализдерди көрүп, бул жерде сиздер кабыл алганы даяр. Жана үчүнчү специалистибиз врач-кардиолог, аритмолог. Эгер сиздер жүрөгүңүздөрдө тез сокконун билип, аритмия болуп атканын сезсеңиздер, келип кайрылсаңыздар болот. Медицина илимдеринин кандидаты Байрамова Севда Авгановна ошол жерде кабыл алат. Урматтуу достор, клиниканын жакшы жаңылыктары менен баштап алдык. Эми Талант мырза, клиника элдерди кандай багытта кабыл алууда,
Азыркы учурда кандай иштеп жатат, ошол ишмердүүлүгү боюнча дагы кенен маалымат берсеңиз, анан тааныштырсаңыз дагы болот, ар бир бөлүмдөрүнө кирип, кандай иштерди аткарып атасыздар, ошол боюнча. Болсо айтып кетейин, биздин клиника жалпысынан 2022-жылдан бери иштеп келет. Азыркы учурда клиникада 50дөй сотрудник иштейт. Анын ичинде кардиология, рентгеноваскулярный хирургия, мындай айтканда биз инфаркт менен стенокардия менен ооруган бейтаптарды кабыл алабыз. Бул жерде сразу коронарография жасалып, эгер керек болсо стенд коюлуп, же болбосо чоң операция жасалат. Андан сырткары бизде неврология оорулары боюнча, инсульт жана башка оорулары боюнча, үчүнчү эндокринология, сахарный диабет жана башка боок оорулары боюнча кайрылсаңыздар болот. Бизде гинеколог специалистибиз бар, гинекология боюнча операциялар дагы өткөрүлөт бул жерде. Жана ушул бейтаптарды кабыл алуу үчүн бардык жабдыктар бул клиникабызда бар. Азыр шашпай бардыгын көрсөтүп чыгабыз. Жакшы. Кире беришер да кенен экен, келген кардарлар тик туруп күтүп олтурбайт экен, жакшы экен. Ал жакта болсо кабыл алуу. Бул жакта бейтаптар келип, бизде документтер ачылат, бизде бардык акча төлөмдөрү ушул жерде жүргүзүлөт. Кийинки канабыз бул биздин кабыл алуу канасы. Бул жерде бейтаптарды кабыл алышат. Бейтаптар кабыл алып, керек болсо бул жакка киргизип, бизде бейтаптарга экиге тартылат. Андан соң, эгер бизде бейтаптарда экигиде жүрөгү ооруп, экигиде өзгөрүүлөр болсо, көп калтырбай эле рентген операционныйга жана реанимацияга дароо алып киребиз. Бул жакта сырттан келген бейтаптардын туугандарына кирүүгө мүмкүн эмес. Бул жака биринчи эле келип, эгер бизде инфаркт оорусу экигиде уже көрүлгөн болсо, же катуу оору менен келе турган болсо, биз бейтапты уруксат алгандан кийин эле дароо канатына дагы киргизбей, жолдон эле анализдерин алып туруп, дароо рентген операционныйга алып кирүүгө шарт жаратканбыз. Бул жака киргенден кийин бул атайын рентген операционная бейтапты эгер кан тамырлары жабылып калган болсо, алып кирип бул жерде кан тамырларын көрүп, бул жерде көрсөңүздөр болот. Бизде чоң монитордо жүрөктүн кан тамырларын дароо көрүп, кандай өзгөрүүлөр бар экенин көрүп туруп, мисалы бул жерде көрсөңүздөр болот, жүрөктүн кан тамырлары жабык. Дароо бул эле монитордо жүрөктүн согушу, давлениясы, сатурациясы бардык показательдери көрүп турат. Бул монитордон бул жактан копия кылып туруп өзү көрсөтүп турат. Бул аппаратыбыздын аты ангиограф деп аталат. Бул өтө кымбат баалуу, жүрөктүн кан тамырларына трубка менен киргенден кийин рентгенди тартып ала турган атайын чоң аппарат бул жерде. Эми бул жер өзү стерильный болот. Азыр сиздер келгениңиздерге байланыштуу биз пока временно ачып турдук көрсөтүш үчүн. Керектүү жабдыктардын бардыгы бул жакта ар дайым даяр турат. Бул бизде атайын катетерлер, 100 сантиметрлик катетер болот. Жүрөктүн кан тамырына кирүү үчүн бул стерильный упаковка, анан одноразовый болот. Кирип туруп эле бизге керектүү катетерди алабыз. Мисалы, катетерлердин астылары, формалары дагы кан тамырларына жараша ар түрдүү болот. Эгер кан тамырларда жабык кан тамырларды көрө турган болсок, атайын стенд деп коет. Стендтердин түрлөрү бар. Мисалы, Швейцариядан, Америкадан, Япониядан келген стендтер, Индиядан келген стендтер. Ушулар сразу алып туруп, ачылып туруп, бул ар дайым размерлерин биз алып келгиле, күтүш керек деп убакыт кетирбестен сразу ушул жерден алып кое беребиз. Бул операцион атайын рентгенден убакында защита болгондо, анын эшиктерибиз дагы свинцовый эшиктер. Бул дефибриллятор, эгер жүрөктө кандайдыр бир проблема боло турган болсо, баягы электро тогун сразу берип өтө алып коет. Бул жакта биздин рентген операционун пультовой.
Бул жакта бизде азыркы операциондун ичинде болуп аткан нерсенин баардыгы эле кайра бул жерде кайталанат да. Бизде бул жакта ал жакта эмне көрүп аткан болсо, бул жакта биздин коллегаларыбыз кайра эле көрсө болот. Бул жакта баардык документтер оформление болот. Бул жерде болсо азыркы операционныйда болуп аткан давлениясы, пульсу кайра эле кайталып, бул жакта дагы көзөмөл болуп турат. Түшүнүктүү. Өзүнчө бир кызматкер ушул жерден карап турат экен, э? Карап турат. Монитордон, компьютерден. Жакшы. Кийинки дагы кандай бөлүмдөрдү? Бул жакта бейтап чыккандан кийин бизде бул реанимация каналары атайын 2-лик, 3-лүк убайкына реанимационный каналар бар. Бул жакта изолятор жана операциядан кийинки наблюдение болуу үчүн бул жакта центральный кислород менен жабдыкталган атайын палаталар. Бул жакта түнү күнү бейтаптарга көзөмөл болот бизде жалпысынан. Жакшы. Канча жалпы 6 адамга место бар экен, э? 6 пациентке. Жакшы. Бул жакта бизде дарыгерибиз отурат. Биздин клиника 24 саат 7 сутка иштейт. То есть түнү күнү бейтаптар келип кайрылса болот. Түнү күнү ушул жерде врач отуруп бейтаптардын абалын көзөмөлдөйт. Андан сырткары бул жакта медайымыбыз бар, и санитарка ар дайым түнү күнү отурушат. Баардыгы Өз ордунда болушат. Демек биз азыр биринчи кабаттабыз, э? Биз биринчи кабаттабыз. Биринчи кабат бул бизде кабыл алуу канасы жана бул жакта реанимация. Кийинки канабыз бул бизде амбулатордук прием канасы. Бизде бейтап эгер баса албай турган болсо лифт менен кирсек болот. Лифт менен бейтапты алып түшсө болот. Лифт менен алып түшүп жаткан бейтап болбосо, эгер басыла турган бейтап болсо тепкич менен түшөт. Негизи канча кабат? Астыңкы подвал менен кошуп 4 кабат болуп калат. 4 кабат. Өтө жакшы. Бейтаптарды лестницадан эле түшүрбөсөн ушинтип лифт менен ары бери ташыйт экен. Азыр эми бул негизи медицинадагы талап, э? Лифттин болуусу. Медициналык талап, бейтаптардын ар түрлөрү бар. Мен буга чейин айткандай инсульт менен, инфаркт менен келген бейтаптар аларга басууга мүмкүн эмес да. Биз азыр кайсыл жакка келдик? Бул жакта бизде ашкана, бул жерде ашкана биздин клиникада иштеген сотрудниктер үчүн гана. Бейтаптарга бул жерде столовыйда тамак даярдалат. Тамак даярдалып ордунда анан өйдөгө бейтаптар үчүн ташылат да. Ташылат. Ал жакта дагы атайын бейтаптардын тамак үчү, бурчу орун алган. Азыр аларга да чыгабыз, көрсөтөбүз. 3 мал тамагы берилет бардык. Ар бир тамак аш диета боюнча сахарный диабетиктер үчүн бөлөк тамак аш берилет. Диабети жок бейтаптарга, давлениясы бар бейтаптарга бөлөк диета. Мол эгер биринчи этажда мол астыңкы этажга түшкөндө же тепкич менен түшсө болот, же лифт менен түшсө болот. Бияка түшкөндөн кийин эле биринчи бизге көрсөтө турган жак бул 3 блокко бөлүп койгонбуз. Биринчи блокто бизде в основном бул инструменталдык изилдөөлөр блогу деп коет. Бейтаптар келгенден кийин бул жактан кан алынат. Атайын канабыз бар, лабораториялык анализдер үчүн бейтаптар кирип бул жактан анализ алышат. Талап мырза, анан бул клиниканын өзгөчө жери ушу тамагында болуп атат экен да, э? Ар бир бейтаптын өзүнүн табитине жараша, оорусуна карап бизде өзгөчөлүк эч качан тамак ашта гана болбойт да. Мен ар дайым бейтаптар үчүн дагы айтам, мисалы дарылануу бул бир эле дары-дармек эмес депчи. Дарылануу мен азыр дагы көрсөтөм. Дарыланууда бизде биринчи бул режим деп коет. Кыймыл аракет боюнча уйку
уйку кандай уктайт бейтап, кандай турат, кыймыл. Азыр бизде атайын дагы экинчи этажда көрсөтөм, атайын зал көрсөтүлгөн. Ар бир бейтап ошол жерге кирип, залга катышуу абзел. Эртең саат 7-де жана 5-те ошол жерде атайын йога тренер бар. Йога боюнча 2 жолу сабак өтүлөт бейтаптар менен. Анан экинчи бул тамак аш. Тамак ашты эгер оңдо болсо, кыймыл аракет оңдо болсо, биз берген бейтапта дарыларыбыз эч кандай таасири болбойт да. Анан экинчи бул киргенде эле бул жак биздин дарыгерлер, врач-гинеколог, кечиресиздер. Анан бул жакта биздин УЗИ ультра үндүү изилдөөлөр болот. Бул жерде ультра үндүү изилдөөлөрдүн бардык түрлөрүн аткарса болот. Аппарат 22-жылкы Миндрей жаңы аппарат сатып алынган. Бул жерде гинекологиялык жалпы органдардын бардыгын текшерүүгө мүмкүн. Бул жерде мүмкүнчүлүк бар. Өтө сонун. Кийинки канабыз бизде уруксатпы? Кечиресиздер. Азыр мелиске тартып берейин да. Биякта өтө кылып бир секунда. Бул жакта бизде эхокардиография кабинети. Эхокардиография кабинетинде Philips Affinity 70 деген жаңы аппарат 2022-жылкы. Бизде айтып кете турган нерсе бул жерде биз быйыл 2023-жылы Milal Heart Foundation деген фонд бар. Бул түштүк кореялык фонд. Ал 28 мамлекетте жаш балалар үчүн операцияларга жардам берет. Ошол фонддун аркасынан барып, суранып, быйылкы жылда биз 42 жаш балага бекер жүрөгүнө операция жасап бердик. Бир операциянын, бул кан тамыр аркылуу операциялар, бир операциянын баасы $3000 турат да. $3000. Ошо $3000 төлөбөстөн алардын обязательно сөзсүз кыла турган шарты бул 25.000 сом гана төлөйт, башка эчтеке төлөбөйт. Ол ошол фонд аркылуу айтылган, ушундай фонд клиникага төлөйт. Ол полностью изилдөөлөргө бул жер жаткан. А калган операция бардыгы бекер болот да. Ушул жерде 42 жаш балага операция бекер болду. Азыркы учурда ноябрь жана декабрь айына жалпысынан 10 квота берилген. Азыр дагы ошол фонд формировать этип, жакынкы арада ал операцияларды жасайбыз. Биздин специалист жаш балдардын жана чоң адамдардын жүрөгүнүн булчуңдарын, клапандарын эхокардиография аркылуу бардын текшерип бере алат. Жакшы, сон 2020-жылда 22-жылкы аппарат. Жаңы аппарат экен. Бизде бардыгы жаңы аппараттар, бул андай аппараттар болбойт да медицинада. Сонун. Бул медицинадагы талаптар ар бир ушундай аппараттар, жабдыктар жаңы болушу керек. Мунусу жакшы. Анан кийинки канабыз бул функционалдык кана деп коет. Бул жакта биздин докторлорубуз Азирек Кубанычбековна, Элнур Абдрасуловна, бул жакта функционал канада биз кандай изилдөөлөрдү өткөрүп бере алабыз. Бул тредмил тест деп коет. Тредмил тест дегенде бул кадимки эле беговая дорожкага атайын бейтапка экиги монитор уланат. Анан кийин биз эми жөн эле экиги тартып койсок, таза чыга берет да. Жүрөк оорусу барбы же жокпу деп айтышыбыз оор да. А бул жерге кирип жүгүрүп, ар бир убакыт сайын, там 1 минута, 2 минута сайын обаяк нагрузка көбөйтүлөт дагы. Анан экигиде кандай өзгөрүүлөр бар экен көрөт да. Андан сырткары бизде суточный экиги аппарат бар. Азыркы учурда 7 суточный экиги аппарат бар. Бул атайын липучка менен бейтаптарга жабыштырылат. Анан кийин 1 сутка экигиде тартат да. Мисалы, бир эле бизде эгер ритмдин бузулганы болсо, мисалы, жөнөкөй 10 секундалык экигиде тартсак таза чыга берет. Анан кийин биз мындай кылып туруп 1 суткалык экигини көрсөтө алабыз. 1 суткада кандай өзгөрүүлөр болду. Мисалы, көрүп атасыздар да, бул жерде жай басканда жакшы да, мисалы, экигиси. Бул жерде басканда 112 чейин көтөрүлдү, ЧСС, жүрөктүн согусу. Анан кыймыл аракетти. Ошол убакта кандай өзгөрүүлөр болду. Мисалы, кийинки кадамды карасак, бул жерде жүрөк кетип атат, мына өзүнүн нормасынан сырткары дагы согуп атат да. Это экстрасистолия деп. Ушундай аритмияларды көрсөк болот. Жана ошондой эле бизде суточный аппарат бар. Монитор
артериальное давление. То есть bizde бейтап келди, менин давлением түнү көтөрүлөт деди да. Мисалы түнү көтөрүлөт деди, а биз келсе давлениеси жакшы да. Анан кийин атайын аппарат коюлат, колуна ошондой эле давление өлчөй тургандай эле өзүнүн өтө коюлат дагы 1 сутка бойдон экигини тартып, бул дагы ошондой кагазга ар бир 5 минутада өзү өлчөп, кайсыл убакта давление көтөрүлөт. Ошого жараша анан дарыланасы болот да. Анан бул жакта келгенден кийин бизде кийинки канабыз бул бейтаптар келгенден кийин эгер керектүү керек болуп кала турган болсо бизге өзүбүздүн дарыканабыз бар. Бул жактан керектүү дары дармектерди алса болот. Ошол жерден эле алат. Сырттагы аптекаларга караганда бул жер арзан. Бизде сырттагы бизде аптеканын иши бөлөк да, bizde бул жакта биздин максатыбыз кичине бейтаптарга жардам болсун деп, бейтап сырттагы аптекаларга караганда дары дармектин баасы складтын баасында да. Анан экинчи блок, мен айттым 3 блоктон турат. Экинчи блок бул диагностикалык блок. Бул жерде бизде биринчи өзүбүздүн лабораториябыз бар. Биздин специалисттер бул жерде жалпы общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимиялык анализдерди чыгарып берет. Жана ошондой эле 24 саат эгер бейтап келип бизде мисалы экигисин тартып, жакшы эле мисалы анан кийин бейтапта оору бар, бизде инфарктты жок дей албай атабыз да. Инфаркт барбы же жокпу деген негизги бир анализибиз бар, ал тропонин деп аталат мисалы. Ошол анализди биз 24 саат бою чыгарып бере алабыз. 15 минуттан ичинде общий анализ крови, калий, креатинин, тропонин чыгат. Уже бейтап кандайдыр бир кийгилишүүгө, коронарография алганы же стенд койгону уже даяр болуп калат да анализдер боюнча. Кыскасын айтканда ушул жерден анализ деп эмне кылыш керек, стенд коюш керекби же башка кылыш керекпи? Лабораториялык анализдерди бул жактан чыгарып берет. Түшүнүктүү. Анан бизде бул жакта окулист лор, анан кийин өтө бейтаптарыбыз отурат, эндокринолог. Бул жакта врач невропатолог специалистибиз отурат. И бул жакта врач гинеколог отурат. Жалпы бул жакта бизде врач-гинеколог, дарыгерибиз, бул жакта кандай гана гинекологиялык дарттар болбосун, өзүн өтө консультация берип, керек болсо операцияларды кылып берет. Ишиңизге ийгилик, колуңуз жеңил болсун. Сизге келген пациенттер тез арада сакайып кетсин. Колуңуз жеңил болсун, ишиңизге ийгилик. Бул жакта дагы бир этаны унутуп калыппыз, бул азыр көрсөтмөнү. Ал жагындагын тартып көрсөтөбүз, жүрүңүздөр достор. Бул видеону көрүп атып, өзүңүздөр дагы кызыгып атасыздарбы? Ушул клиникага барсак, эмнелерибизди, мисалы үчүн тууган туушкан досторубузду сунуш жасаңыздар дагы болот. Бардыгы ушул жерде бар экен достор. Кирип, комплект лечение алып кетсеңиздер дагы болот экен. Азыр эми кайсыл жерге? Биз бул жакта гастроскопия, эндоскопия бөлүмү канасы. Биз бул жерде ашказанды текшерип, бизде алдыңкы Япониядан келген бул аппаратыбыз келген, Олимпус деген. Бул аппарат менен биз ашказанды, колоноскопия, жоон ичегини арттан кирип, жоон ичегини текшерсек болот, жана ошондой эле өпкө жолдорун, бронхоскопияны дагы текшерсек болот. Жакынкы арада дагы бир жакшы пландар бар, уже кирип өт жолдорун дагы көрүп, аны дагы дарылоого мүмкүнчүлүк бар. Бул аппаратта өттүн жолдорун, өттүн жолдору бул кичине бөлөк болот. Жакшы. Азыр ашказанды көрүп атыптыр. Азыр ашказанды текшерип атат. Бейтабыз сакайып кетсин дейт. Жакшы. Текшерип жатыптыр. Анда экинчи этажга чыгайлы болсо, экинчи бөлүм. Бул жак ашкана экен. Экинчи кабатка тепкич аркылуу эле чыгалы, Экинчи кабатка тепкич менен чыгайлы. Азыр болобу? Болсо өтө экинчи, үчүнчү кабатка андан ары чыгып кетебиз. Макул. Мына лифт тынбай
иштеп турат экен. Жакшы. Өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, коридордо ошо бейтаптар, текшерилейин дегендердин саны көп экен. Жакшы. Эми биз дагы бул жерде дүйнө жүзүндөгү стандарт менен дарылоого мындай убакындай чүф-чүфсүз мындай убакы мен өзүм дагы 10 жылдан ашык Россиядан олуп келдим. Ошол жерде эмнени көрсөм, ошолордун бардыгын ошол жерде киргизейин деген үмүтүм бар да. Ошол жердеги бардык ыкмалар бизде дагы болсун деген. Жакшы. Азыр эми бир күндө канча пациенттер кабыл аласыз? Жалпысынан бизде амбулатордук жана стационардык дарылануу бар. Жалпысынан бизде 35-40 бейтапка чейин жатат. Андан сырткары күнүнө 30-35 бейтап көрүнүп кетет. Көрүнүп кетет. Жакшы. Бул жакта бизде экинчи этажда бейтаптар жатат жана ошондой эле бизде рентген бул жакта чоң операционный бар. Бул жакта бизди азыр эми ачылып жатат. Биз жакынкы арада бул жакта жүрөктүн кан тамыры аркылуу гана эмес, жүрөккө көкүрөктү ачып дагы операция жасаганга шарттарды жаратып жатабыз. Бул жакта предоперационный, то есть бейтаптар келип, бул жакта врачтар даярданып, операцияга кире турган кана. Анан бул жакта кийинки канабыз бул операционный канабыз. Азыр пока временно бул биздин аппарат искусственного кровообращения деп коет бизде. Жабык турат. Операцияны жүрөктү токтоткондо, жүрөктүн ордуна канды айландырып бере турган аппарат. Аппарат искусственного кровообращения бул. Демек жүрөктүн ордун ушул убактылуу аткарып берип турат да. Бул жак операцион стол, лампа, булар атайын дыхательный аппараттар, бардык атайын жабдыктар. Бул жерде өтө татаал операция болот. Бул жакта мисал көргөндө центральный кислород, центральный воздух болот. Бардыгы ошол. Бул жакта даже атайын климат контроль болгон. Бирдей температура. Азыр эми просто ишетпей турабыз, ошого бир аз салкын болуп турат. Болбосо бирдей температура. Биз анан атайын ол көрсөңүздөр болот, вентиляцион система 3 этап менен фильтрация боло турган вентиляцион система бар. Бул жерге таза аба кирип, мындай иштетилген аба кайра фильтрленип турат. Бул сырт менен байланышы жок. Бул жактан чыккандан кийин биздин бейтаптар бул эшик менен чыгып кетет. И бул жакта атайын операциядан кийинки көзөмөл ушул жерде жүргүзүлөт. Жакшы. 2, 4, 5 керебет бар экен. Жакшы. Айланып чыгып кетет экенбиз. Айланып чыгып кетебиз. Бейтаптар өзүнчө, врачтар өзүнчө кирет да бул жакта. Ошонусу жакшы экен. Анан кийин мен силерге айттым эле баягы бейтаптар жаткан бейтаптар атайын физкультура менен машыгуусу абзел депчи. Биз бул жерде ачып атканда ошол нерсеге биринчи көңүл бурганбыз. Биздин жаткан бейтаптар күнүнө 2 жолу йога менен машыгуусу абзел. Мен бейтаптарды айтам, эгер силер йога менен, физкультура менен заниматься этпей, жөн эле жатып кете турган болсоңор, башка бейтапкананы издегиле. Башка больницаны издегиле депчи. Биз кыймылдатып, аракет кылдырып, мындай кыйнай турган бейтаппыз. Өтө бейтапканабыз, мындай айткандачы. Эртең менен 7-де кирип, бул жерде 1,5-2 саат сабак өтүлөт. Андан кийин саат 5-те дагы сабак өтүлөт. Ошондо сиздин сөзүңүздөн кийин мен ойлоп калдым, бул жерде милдеттүү түрдө. Милдеттүү Милдеттүү түрдө. Анан эми канча жатса, 10 күн жатса, 1 күн жатса, айырмасы жок. Кылдыра бересиздер. Бирок үйгө баргандан кийин көнүп калат. Жакшы экен да. Эми ошону биздин максатыбыз бул жерде 10 күндө эч качан бейтап жакшы болуп кетпейт да. Мисалы, бул жерде бизде бейтапты туура тамактанууну, кыймыл аракетти үйрөтүп, кайсыл дары-дармекти ичүүнү үйрөтөбүз да, мисалы. Пландуу түрдө келген бейтаптар. Бул жерде сабактан сырткары биз бейтаптарга айтабыз, убактыңар болгондо кирип,
бул жакта велосипед айландырып, барды тренажерлор менен машык кыла депчи. Үйрөнгө жөн жатпастан убакы бейтап, кайсыл бейтап ооруйт? Жалкоо бейтап, жалкоо адам ооруйт да. Кыймыл аракетте жүргөн адам өтө аз кездешет да ооруганычы. Эң туура кыймылда болуп туруш керек. Азыр эми көпчүлүгү кыймылдабай калдык да. Ооба. Жакшы. Өтө сонун экен. Ушул жерден дагы машыгып, кыймылдап турса болот экен. Атайын бейтаптар үчүн уюштурулган шарттар. Бизде канешер жаштары, салмактары. Экинчи, үчүнчү этажда бейтаптарыбыз дарыланып жатат, бул жакта жатып лечение алышат. Бул жерде ар бир канада өзүнүн туалеттери, душтары бар. Анан тамак аштагы ордуна келет бул жакта. Бул жакта бейтаптар отуруп, сүйлөшүп, намазканабыз кичинекей болуп калды мындай. Буюрса намазканадан чоңойот, Кудай кааласа кеңейтебиз. Эми биз чоңойгону баягы үмүтүбүз бар, чоңойткон. Эми мисалы айтсак, бул жакта мына жөнөкөй эле канабызды көрсөтсөк болот. Биз бул 2 адамдык, 3 адамдык, 4 адамдык каналарыбыз бар бизде. Бул жакта бардыгы шарттары бар. Бул жагында жуунучу бөлмөсү, раковина, кол бет жуучу жана унитаз табы ушул жерде экен. Жакшы. Өзүнчө телевизорлор бар экен. Жакшы. Талант аке, ар бир бөлмөдө кондиционер бар экен да? Салам алейкум. Вас потревожить можем? Да? Люди пришли снять, просто вкратце там, если можно, на кыргызском, на каком вам удобном. Биздин бейтаптарыбыз бизден Бишкектен келишкен, бул жак операцияга деп. Ошол. Операцияга эми бүгүн келишти. Эми болот. Даярдалып атат. Аман эсен кирип чыгыңыздар, оорубаңыздар. Жакшы. Достор жакшы карап атабы? Жакшы. Сонун. Жакшы. Жалпы сон ушул бизде. Сонун. Азыр эми ошондо канча бейтапка месте каралган? Үчүнчү этажда бизде 10, астыңкы этажда 15, анан астыңкы этажда 15, ошондо жалпысынан 35 местабыз бар да. 35 бейтапка, анын ичинде реанимациялык бейтаптар дагы бар да, баягы көзөмөлдө турган бейтаптар. Эми биз атайын өтө чоң больница эмеспиз, чоң. Аз, бирок мындай ар бир бейтапка индивидуалдык мамиле болсун, мындай бир нерсени өткөрө бербели деп аракет кылып жүрөбүз да. Санга эмес, сапатка дейбиз. Сапатка деп. Неге дегенде эми мисалы Европа, Россияда көрсөңүздөр, бейтаптар убакында көп больницага өзү жатышпайт да. Көп нерсе амбулатордук түрдө жардам көрсөтүлүп келет. Анан операцияга дагы бир нерсе керек болгон кезде гана бул бейтапканага жатышат да. Жакшы. Эми көпчүлүгүнүн суроосу болушу мүмкүн. Азыр эми операциялар кандай баада, канча расход кетет? Эми көпчүлүк азыр эми 50ден өткөндөн кийин кайсы жерге бардың, кандай дары ичип атасың? Мен бизде эч кандай секрети жок. 10 күндүк жатуусу бул жерде 17,5 миңден 25 миңге чейин. 25 миң бул реанимационный кала, 17,5 миң бул 4-5 койкалуу баягындай каналарда. Анан ошол жерде мисалы анын ичинде общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимиялык анализдер, УЗИ, эхокардиография, специалисттердин консультациялары да ошолдун ичине кирип кеткен да. Анан кийин анын ичинде 2,5 миң сомдук дарысы бар. Эми бирок азыр 2,5 миң сомго дары алуу өтө татаал да. Неге дегенде дары кичине ошодон ашышы мүмкүн жалпысынан. Анан баягы операциялар боюнча бизде эгер жүрөктүн кан тамырларын текшерүү керек боло турган болсо, башка бейтапканаларда мисалы 16 миң, 18 миң, 22 миң сом турат, бизде 14 миң сом турат коронарография. Эгер стентирование керек боло турган болсо 150 миңден 170 миңге чейин
турат бир стенд коюу азыркы учурда бизде. Ашказанды текшерүү мисалы 1000 сом турат бизде. Эми жалпысынан болушунча элге жеткиликтүү боло турган бааларды койгонбуз да. Жакшы. Бирок урматтуу достор, эгерде сиздер бул жерге келип кала турган болсоңуздар, санга эмес сапатка караңыздар. А бул жерде Талант мырза өзү айтып кеткендей, кандай сапаттуу текшерүү анализдери так, акыркы заман талабына ылайыктуу аппараттар менен, бүт жабдыктар менен текшерип чыгарып берет. Ден соолукка баардыгыбыз жакшы көңүл буралы. Эгерде сиздерде кандайдыр бир муктаждык болсо, бул жерге келүү. Анда түз кайрылсаңыздар болот. Бул жердеги врачтар жана Талант мырза өзү көзөмөлдөп карап турат. Анан жана башында айтып өттүк, Россиядан 22, 23, 24 ноябрь күндөрү күчтүү мындай таанымал врачтар келет. Врач-травматолог, врач-гинеколог и врач-кардиолог келет. Келиңиздер, биз сиздерге жардам берели. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Биз бул клиниканын даныйларын, телефон номерлерин калтырып коебуз. Чалып, дагы байланышып келсеңиздер болот. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык.